Трансформация деген сөздің өзі биз коркобуз да. Трансформация деген сөздің өзүнөн да коркот экенбиз, трансформация болгондон да коркот экенбиз. Трансформация деген сөз бул өзгөрүү деген эле нерсе да. Туурабы? Өзгөрүү. Бир абалдан экинчи абалга өтүү, Анан биз эмне болуп атабыз? Баягы эски адаттарыбызды таштагандан коркуп атпайбызбы? Комфортта. Биз баягы илгерки жашообузда жашап, комфортко түшүп алганбыз. Мисалы үчүн план койгонду билбейбиз, Мисалы үчүн өткөндө курстан жана тапшырма берип койбодукпу? 10 жыл мурдагыдан бери ушу күнгө чейинки аткарган иштериңерди, жеткен ийгиликтериңерди жазып көргүлөчү десем, ошо келген адамдын эч кимисинде ийгилик болбоптур. Аштан тойдон эле ашпаптыр тапкан акчабыз дейт да. Эчтеке деле албаптырбыз дейт үйгө. Аш той анан көйнөк алмаштырган менен эле баягы коноктордо жүрүптүрбүз дейт. Анан эми өзгөргүңөр келеби десем, ооба дейт да. Эми кийинки 10 жылыңарды жазып көргүлөчү кандай болсун десек, мына жомоктор жазып атышат. Сонун жашоону жазып атышат да. Анан эми ошол жомоктой сонун жашоого жетиш үчүн мурунку жашоонун таштап, жанагы эме чешуясын калтырат го жана кескендерчи, куйругун калтырат. Ошондой болуп калтырып жаңы жашоого өтүш керек да, трансформация болуп десең, анда жасагалар келбейт. Эмнеге? Коркууда, баягы комфорттон чыккысы келбей атат да. Трансформация бул кыргыз тилинде жок да, жат. Анан трансформация болуп атам же болуптур же болуш керек экен деген түшүнүктү биз бүгүнкү күнү коомдон алып жатабыз. Ооба. Байма-бай берилип жатат. Биз өзүбүз дагы ошол сөздү көп сүйлөйбүз да. Бирок биз сүйлөгөндө биз билимди алгандан кийин түшүнүк келген үчүн сүйлөп баштадык. Ооба. Ошону айта баштадык да. Анткени биз өзүбүз аны жашап өттүк, ушул жолду көрдүк. Кантип трансформация болот, кандай деңгээлде болот, ал кандай өзү. Анткени ал кармап алган нерсе эмес да. Ал сен жасайт экенсиң. Сен жашооңдо болот экен, кылат экенсиң, өтөт экенсиң да. Эми трансформация дегенде биз азыркы сиз айтып келгенде мындай болот атпайбы? Жомоктогудай деп атпайсызбы? Жомоктогудай болот десе, жомоктогудай болушу мүмкүн эмес деген түшүнүк. Аны бизге баягы рамкада чектелген боюнча жүргөн үчүн. Көрсө жок, могулардын баарын алсаң, башка да жашоо бар, башка да түшүнүк бар. Сен алдыгы турган абалыңдан башка абалга өтө аласың десе, биз макул эмеспиз. Мүмкүн эмес. Анткени бизде коркунуч бар. Трансформация болууда бизде эмне турат? Күтүү турат, коркунуч турат, келечекти көрө албастык турат, көрбөйм, билбейм, ошончу мен муга турган турпатым, жолсо азыркы жашоом, жолсо менин азыркы ишим жакшы дей беребиз. Мен ушуну өзгөртпөй эле коеюн дейбиз. Бирок биз ошол турган турпатыңда бирок өзү жан дүйнөсүндө бактысыз болуп жатат. Бакыт издеп атат, бирок түшүнбөй жатат эмне болуп жатканын. Трансформация болуу дегенде бул эволюция, этаптан этапка көтөрүлүү. Эгер сен трансформация болом десең, жакшы жака болам десең, же бир нерсени өзгөртөм десең, жоксо жаңы жашоону баштайм, жаңыланам дей турган болсоң, анда бизде сөзсүз түрдө эскини моундай алып төшүп коюп, же болбосо бул ордунан алып экинчи орунга көтөрүшү, бул трансформация. Мунун өзүнүн жолдору бар. Эмнеге? Бизнескеби, мамилегеби, ден соолуккабы, кайсы жакка коесуң? Бүгүнкү күндө трансформация деген сөзгө алганда бардык нерседен трансформация болот экен. Бардык нерсени жасаса болот экен, өзгөртсө, жаңылатса болот экен да. Ошо трансформация деген сөз эң биринчи бүгүнкү күндө өзүңдү таануу, өзүңдөн башта деп жатат да. Ошону трансформацияны өзүңдөн баштасаң, эмне кылып башташың керек? Кантип өтөм? Ал трансформация канча убакыт созулат? Анан ошол мага керекпи? Ушунун негизинде кетебиз да. Ооба, ушунун негизинде. Анан жакында Жанат Кожомжаровдун эмеси видеосу чыкпадыбы? Трансформация кыла тургандар 3 эле сан бар депчи, 3 миссия. Миссия 4, миссия 7, миссия 8 деди. Ушу 3-өө гана трансформация кылат экен. Кыла алат экен. Анткени ошол миссия 4төр баягы чынчылдыгы менен, это честно айттым да деп ойлоп, баягы адамдын кемчилигин айтса болбойт бетке, Анткени биз мисалы үчүн бүт ойлоп атабыз да.
Мен честно айттым да зато аны депчи. Оюбузда ошентип ойлоп атабыз. А тигил адамга ал единица болсо октой тийди. Октой тийди. Жети болсо вообще звездасы түшүп калды башынан. Туурабы? Ал өзүн укмуш звездамын деп жүргөн. Эмне кылды? Кол үздү. Болду, сен менен сүйлөшпөйм. Сен мени жаман деп салдың, Ушинтип атпайбы? Бирок ошондон кийин ал адамда кандай болот? Ошол чагып сүйлөп койду же болбосо чындыкты айтып койгондон кийин ал адам өзгөрүлөбү? Ушул мага эмне үчүн айтты деп намыстанабы же болбосо чын эле ушул чындык деп кабыл алып туруп ошол иштен өзгөртөбү же ошончо калып кетеби? Эми көбүнчө ошол адам кандай кабыл алат? Ал адам өзүнүн абалы канчалык деңгээлде. Эгер ал адам туура кабыл ала алса, анда өзгөрөт, бир деңгээлден экинчи деңгээлге көтөрүлөт. Азыр бизге рахматын айтпайт, конечно. Бирок ар жагына баары бир көтөрүлөт. Бирок эми ошого келтириш үчүн, мисалы үчүн баягы биз көчөдөн сен мындайсың да, сен андайсың да деп айтып койсок, ал адам түшүнбөйт. Биринчиден ал социаль илимин окуган эмес. Психология жаатында жүргөн эмес, даяр эмес, Ошон үчүн биз антип айтканга акыбыз да жок, антип айтпашыбыз да керек биздин правила боюнча. Ошон үчүн биз мисалы үчүн курска келсе, биз уже жалпак тилге салып, техникаларды берип, анан ал адамдын өзүнүн программасы ким экендигин түшүнгөндөн кийин ал адам, анан ал адам оңой трансформация болот да. Жеңил. Жана этапка оңой өтө алат. Биз анткени техникаларды беребиз. Эми ушул техникалардын баары жазалат, Кудай буюрса, ушул курска келгенде. Өзгөрүү деген сөздүн өзү эле кыргызчасы, ошол трансформация деген эле сөз экен. Бирок өзгөрүү деген өтө татаал процесс, оор процесс. Ага чыдаган адам чыдайт. Же болбосо ага ошончолук каалоо болуш керек. Менин койгон максатым бар, мен ошого жетем, ошого мага жолду берип койгон. Мындай өсүү үчүн. Анын үчүн эмне кылабыз? Биз өзүбүздөн баштайбыз. Абалыбызды көтөрөбүз, оңдойбуз, дем күчтү, кубатты беребиз. Ден соолугубузду же болбосо дене менен иштейбиз да гана койгон максатыбызга аракет кылып баштайбыз. Албетте бул трансформация жолунда адам өзү жалгыз баягы нерселерден чыгыш кыйын да. Чыгыш кыйын, анткени ал жолду билбейт да. Ошого наставник баары бир керек болот, туурабы? Адам качан даяр болгондо, устаты даяр болот. Адам качан өзү даяр, мен жаңыланууга, өзгөрүүгө, мен өзүмдү таанууга же болбосо бир ишиме же болбосо каалоомо жетем дегенде ага устаты даяр болот. Окуучу даяр болгондо, окутуучу өзү мугалим өзү даяр болот. Демек, бизге ошол өзүнүн каалоосу күч адамдар келгенде тезирээк трансформация болуп, тезирээк өйдөлөп кетет да. Андан кийин анан биз максат коюу, андан кийин анан кийинки жолдор менен андан кийин иштешебиз. Биринчи трансформация болуш керек. Трансформация болгондо дагы трансформация билим менен же болбосо инструкция менен өткөн жолу бар. Дене менен, ден соолук менен өткөн жолу бар. Булар дагы трансформация дагы жөн эле болуп бербейт. Анан трансформация болуу үчүн ага убакыт керек. Мисалы, 21 күндөн 90 күнгө чейин. Бул сөзсүз түрдө. Анткени биз мынтип ойлойбуз, мен бүгүн уктум, көрдүм, азыр жасасам эле мен уже менде өзгөрүү болду деп ойлойбуз. Жок, андай эмес. 2 күндөн кийин караса, баягы эле сен болуп калган болосуң. Анын үчүн биз эмне кылабыз? 21 күндү коебуз дагы 90 күнгө жеткиребиз. Мисалы үчүн мындай болбойбу? Адамдар биздин волнага келгичекти мына уровеньде турган болсо, вибрациясы. Анан биз трансформация кылып, акырыңдан сылап, сыйпап, мынтип волнаны өйдө көтөрүп келатабыз да. Көтөрүп келатканда ошол курста окугандар, мына биз өзүбүз тренерлер чогуу болгондо чогуу көтөрүлүп баштайбыз. Анан сиз келбей койсоңуз, бир жума жок болуп кетсеңиз, кайра баягы абалыңызга түшүп каласыз да. Ошондуктан биз ошону 21 күнгө чейин кармаганыбыздын себеби ушул. Анткени бардык любой адат, привычка, ал ошол 21 күндөн баштап анан калыптанып баштайт экен да. 21 күн бою одно и то же действиени жасай берсек, ал бизге адатка айланып атпайбы? Анан ал адатыбыз бизге мүнөздү берет. Дайыма эле жасай берген нерсе мүнөзүбүз ошондой болуп калат. Анан мүнөзүбүз бизге тагдырды берет. Демек, биздин баягы кечээки бала кезден берки ушул жашка чейинки кылып келген нерселерибиздин результаты бүгүнкү жашообуздун көрүнүп турган эмебиз да, жыйынтыгы болуп атат. Андыктан курска келип катталып, өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү, өзүңүздүн өнөрүңүздү, шык жөндөмүңүздү көрүп, анан трансформация болуңуз дейт элем да.
трансформация болуунун бирден бир жолу биз менен ушул көйгөйүңдүн ачкычы аттуу интенсив курска келиңиз. 11 апрелде сизди күтөбүз. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет. Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет, мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушулга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-9 чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл. Экинчи жыл бул карым катнаш кылып көбөйтүүчү жыл. Үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-9 чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде эканчылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо санасанымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип коелу. Телефон номерин мен кантип санасам болот?
Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш битириш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүп, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам.